Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Бұл хадис Бухариде келген. Шаддад ибн Аус деген сахаба хабарлайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтшы екен дуа қылғанда. Мұны эмне деп айтқан? Сайидул истигфар деген да. Сайидул истигфар Аллахтан кечирим суроолордун төрөсү же башында турган несени сайидул истигфар. Аллахумма анта робби ла илаха илля ант. О Аллахым, сен менин Роббимсиң, сенден башка сыйынууга эч ким жок. Халактани ва ана абдук, сен мени жараттың, мен сенин кулуңмун. Ва ана аля ахдика ва ваъдика мастата, мен сага берген келишимге, уадага күчүм жетишинче турамын. Ауду бика мин шарри ма санаат, мен өзүм кылган иштеримдин жамандыгынан сени менен сактанам. Абу улака би ниъматика алайя, мойнум алам сенин мага берген нематтарыңды же нематыңды мен мойнум алам. Билем немат сенден деп. Ва абу улака би дамби, жана күнөмдү да мойнум алам. Фагфирли, мени кечире көр. Фа иннаху ла ягфиру зунуба илля ант. Чындыгында күнөөлөрдү сенден башка эч ким кечире албайт. Ушул хадистин уландысында келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Ман қалаха ида асбаха муқинан биха фамата мин яумихи далика дахалал жанна." Ким муну якин менен эртең менен айткан болсо, ошол күнү өтүп кете турган болсо, бейишке кирет деп келет. "Оман қалаха ида амса муқинан биха фамата мин лейлатихи дахалал жанна." Ал эми ким кечкиргенде айтып, якин менен айткан болсо, ошол түнү өтүп кете турган болсо, бейишке кирет деген. Бул сабакта ушул истигфарлардын башында турган төрөсү дейбизби, саиди дейбизби, ошону алабыз. Мындайча айтканда, Аллах Тааламга жалынып, жалбарып, дуа кылып, истигфар кылуулардын эң мыктысы, эң жакшысы башында турган дуа. Ушуну сөзсүз жаттап алыңыздар. Жаттап алып, дуа кылып жүрүңүздөр. Бүгүн ушунун түшүндүрмөсүн алабыз. Мына көп артыкчылыгын айтпай, бир эле артыкчылыгын айтып өзү кандай. Бухариде келген бул хадис, сахих хадис. Элестетиңиз, кимде ким эртемен айтып, ошол күнү кечке чейин өтүп кете турган болсо, бейишке кирүүгө себеп болсо, жана түнкүсүн айтып, таң атканча ошол түндө өтүп кете турган болсо, бейишке кирүү деп келген да. Ушундай артыкчылыкка ээ болгон истигфарды, мунун ичинде эмнелер камтылган, маанисин жакшылап түшүнүп, туюп, жүрөгүбүзгө сиңирип, жаттап, билип алайлы. Биринчиден, бул истигфарда келген нерсе эң чырайлуу түзүлүшү. Бул жерде келген сөздөр эң жакшы истигфар деп. Көп сурайт, кандай истигфар эң жакшы? Эң жакшы зикир кайсы? Эң жакшы Аллах Тааламдан кечирим суроонун жолу кандай деген суроолорго мына караңыздар ушул нерсеге. Адам баласы Алла Тааламдан кечирим суроонун эң жакшы жолу. Себеби бул келген истигфарда Аллах Таала менен болгон байланышуу, чырайлуу байланышуу. Өзүн баш ийип, кунт коюп, көңүл буруп, ушул маанисин караңыздар. Эң чырайлуу жол менен Алла Таала менен баарлашып, байланышып дуа кылгандагыз. Мисалы, караңыздар, Аллахумма анта робби. Аллахумма деген о Аллах деген сөз. О Аллах деп, Аллах дегендин өзүнүн аты бул Аллах. Калган Ар-Рахман, Рахим, Малик, Кудус, Салам аттары, сыпаттар баардыгы ушул атка камтылат. Ибадатка ээ болгон, бүт кемчиликсиз кудайлыктын сыпатын бар ушу Аллахка таандык, Аллах деген аты да. Андан кийин анта робби ла илаха илля ант. Сен менин Роббимсиң деп атат. Сен менин Роббимсиң, сенден башка сыйынууга эч ким жок. Сенден башка сыйынууга эч ким жок деп Аллах Тааламды көрсөңүздөр, таухидти даңазап атат бейли. Аллах Тааламдын жалгыздыгын айтып, халактани, мени жараттың. Өзү таухид деген туугандар ушул үчкө бөлүнөт, билесиздер. Улухия, рубубия, асма ва сифат. Рубубия бул Аллах Таалам тирилткени, өлтүргөнү, жаратканы, ырыскы бергени, бүт ушу Аллахтын амалына, Аллахка таандык болгон иштерди рубубия деп айтылат. Ал эми улухия деген адамдан Аллах Тааламга кылган ибадатын айтат. Аллах Тааламды ибадатта жалгыздоо, ошо улухия дейт. Ошол улухиядагы, рубубиядагы, асма сифаттагы бул дуада камтылып атат. О Роббим деген рубубияны айтып атат. Ла илаха илля ант дезе улухияны айтып атат. Халактани, сен мени жараттың. Ошо таухидте, ошо илим таухиди бар, анан амал таухиди бар. Илим таухиди дегени ушул Алла Тааламдын жаратканын адам анык билүү. Ошол илимди адам түшүнүү дегенде. Мисалы, Талак сүрөсүндө 12-чи аятта Алла Таала айтат: "Аллаху ллади халака саб'a самаватин ва минал арди мислахун."
Ятаназзалул амру байнахунна лита'ламу анналлоха аля кулли шейин қадир ва анналлоха қад ахата би кулли шейин илма. Аллах Таалам айтат, Аллах Таалам 7 қабат асманды жаратты, жана ошондой жерди жаратты. Эмне силер билишиңер үчүн Аллах Таалам бардык нерсеге кудуреттүү, Аллах Таалам бардык илимди камтыган деп. Илим таухид. Ал эми амал таухид эмне десе, амалда Аллах Тааламды кантип жалгыздайбыз? Билдик Аллах Таалам жалгыз экен, Аллах Таалам бүт илимди камтыган экен, Аллах Таалам чексиз кудурет ээси экен. Бул ушу илим менен билдик. Амалдагы таухид дегени Зарият сүрөсүнүн 56-аятында Аллах Таалам айтат: "Ома халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндерди жана адамдарды өзүмө гана ибадат кылыш үчүн жараттым деп. Бул таухидул амали. Амалыңда Аллах Тааламды жалгыз өзүнө сыйын деген сөз. Каалооңдо, ибадатыңда бардыгы ушул амалдагы жалгыздоо. Мына ушул жерде илими дагы, амал дагы таухид айтылып атат да. Пайгамбар сойсам үйрөтүп атат. Бул дуаны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган. Мындайча айтканда ушул рубубия, Аллахтын роб сыпаттарын, ысымдарын, сыпаттарын ортого коюп атат. Тавассул деп коет, ортого коюп атат. Ла илаха илля, сен мени жараттың, сен менин роббимсиң, сенден башка сыйынууга эч ким жок. О Роббим, о Аллахым, мен сенин кулуңмун деп. Роб дегенде ушул Аллах Таалам жараткандыгы, ушуну адам туюп моюн алуусу, мен сенин кулуңмун. Ла илаха илля дегенде биз айтып атпайбы, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Сен гана ибадатка татыксың дегенде, "Ва ана абдук" деп, мен кулуңмун, сенин кулуңмун. Эч кимге сыйынбайм, эч кимге ибадатты арнабайм, жалгыз Аллах өзүңө гана арнайм. Сен ибадат ээси Аллах сенсиң. Ибадат сага гана арналат деп мойнуңуз калып атасыз да. Элестетиңиз. Мойнуңуз калып. Мына ошон үчүн алымдар айтат, эмне үчүн бул сайдил истигфар, дуа, зикирлердин үстүндө туруп калды? Себеби дегенде берде таухиддин туу чокусу, рубубияда, улухияда, асма сыфаттагы, илим таухиди дагы, амал таухиди да камтылган. Жана Аллах Тааламга байланышканда чырайлуу жол менен. Бүт карасаңыздар, о Аллахым, менин Роббимсиң. Сенден башка сыйынууга татыктуу эч ким жок. Сен мени жараттың. Мен сенин кулуңмун. Кандай сөз кетип атат, караңыздар. Мына туугандар үйрөнүп алалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасы. Кантип Аллахка кайрылыш керек? Кантип Аллах Тааламга чырайлуу жалынып жалбарыш керек? Андан кийин менин кулуңмун дегендейин сөздү караңыздар. Эмне дейт? Ва ана аля ахдика ва ва'дика мастатату. Мындайча айтканда, о Аллахым, мен сага берген келишимде, убадамда күчүм жеткенче аткарайынчы. Күчүм жеткенче аракет кылам деп. Сага болгон ибадатта, сага болгон келишимде сенин өзүңө гана сыйынып, өзүңдөн гана жардам сурайм деген сөздү. Ошол күчүм жетишинче, себеби биз убада бергенбиз Аллах Тааламга. Келишим бар Аллах Тааламга. Ахзаб сүрөсүнүн 72-аятында Аллах Таалам айтат: "Инна араднал аманата алас самавати вал ард вал жибал фа абайна ан яхмилна ва ашфaqna минха ва хамалаха ал-инсан иннаху кана залуман жахула." Биз бул аманатты асмандарга, жерге, тоолорго бердик. Фа абайна ан яхмилна. Бул аманатты көтөрүүдөн баш тартты. Күчү жетпейт. Коркту ва ашфaqna минха. Бул аманаттан коркту. Бирок ким көтөрдү бу? Ва хамалаха ал-инсан. Инсан көтөрөт. Иннаху кана залуман жахула. Адам кандай зулум кылуучу жана надан инсан. Биз аманаттабыз. Аманатты алдык. Эмне деп? Жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынабыз. Аллахка болгон келишим, Аллахтан башка эч кимге сыйынбайбыз. Бул дүйнөгө келген жаралган максатыбызды билип кетебиз. Аллахтын өзүнө гана сыйынып өтөбүз. Жашоодогу зарылчылык нерседен максат кылып албайбыз. Максатыбыз ома халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мен жиндерди, инсандарды тек гана өзүмө ибадат кылыш үчүн жараттым деген максат бул. Мына ушул жерде адам чырайлуу Аллах Тааламга жалынып жалбарып кайрылып атат. О Аллахым, сага болгон келишимде, убадада күчүм жетишинче аракет кылайын деп. Аллах Таалам да бизге ушундай жеңилдик берген. Тагабун сүрөсүндө айтат 16-аятта: "Фаттакуллаха мастататум васма ва атиу." Уккула, баш ийгиле, күчүңөр жетишинче Кудайдан корккула деп. Хадисте де келген: "Солли каиман." Намаз окугун, туруп окугун. "Фа ин лам тастати фа каидан." Туруп калбасаң, отуруп окугун. "Фа ин лам тастати фа ала жам." Эгер отуруп да калбасаң, анда жамбаштап жатып алып оку анда. Жеңилдик бар. Бул дин жеңилдик. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма эки нерсе мүмкүнчүлүк тандоого келсе жеңилин тандаган. Эч кандай динде кыжалаттык, оорчулук жок. Алла Таалам жеңилдет берген. Адам баласына Алла Таалам күчү жетпей турган буйрук бербейт. Бүт буйруктар жеңил. Алла Таалам 286-аятта Бакара сүрөсүндө айтат: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха." Аллах Таалам бир жанга күчү көтөрө албай турган нерсени жүктөп койбойт. "Роббана ла туахидни насина ва ахтана." Бизге үйрөткөн Алла Таалам: "О Роббибиз,
бизди унутуп калган жана ката кылып алган нерсебизди менен жазалаба деп. Биз аракет кылабыз, унутуп калып, адамдык пенделик кылып ката кылып алгандарды Аллах таалам кечирүүчү. Бирок билип туруп, надандык кылып ошону улантып жүрө бербейбиз күнөдө. Мына бул жерде пайгамбарыбыз ана аля ахдика ва вa'дика мастата деп, андан кийин аузу бика мин шарри ма санату дейт. О Аллахым, мен өзүмдүн жаман кылган амалдарыман сактооңду суранам. Жаман деген ушул күнөөлөр. Аллахка биз жалынып жалбарып атабыз ушу жаман амалдардан. Адам кылган күнөөлөр, кол менен кылган, тили менен кылган, кайсы нерсе адамдын өзү жасап ошол күнөө деп жазылган нерселердин ошонун азабынан балей түшөт адамга, ошонун азабынан тозокко түшөт адам, ошонун азабынан Аллахтын ырайымынан айдалат. Мына ушундай нерселерден мени сакта Аллахым, өзүмдүн кылган жаман амалдарыман сакта деп кайрылып атат. Андан кийин абу уляка бини аматика алейя, жана мен мойнума алам сенин мага берген неематыңды мен мойнума алам дейт. Араб тилинде берде ошо тилди билгендер жакшы түшүнөт. Неама деп берде жекелик түрдө айтылды, көпчүлүк түрдө эмес. Грамматикада айтат аль муфраду ида удифа яум дейт да. Эгер муфрат болуп жекелик келген болсо, ал жалпыны камтайт. Мындай айтканда бардык неематтарың, бир эле неемат эмес. Неемат деген эмне? Аллахтын жакшылыктары. Көзүң көрүп атат, ден соолугуң бар, үй бүлөң бар, мусулмансың, канча санасаң сан жетпейт. Алла таалам Куранда айткандай: "Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха, инналлаха лагафурур рахим." Аллахтын неематтарын санасаңар сан жетпейт, саналбайсыңар. Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Мындай айтканда мойнубузга алып атабыз Аллахтын неематы. Чексиз бизге болгон жакшылыгы. Ар бир жакшылык Аллахтан. Адам канчалык неематты Кудайдан деп, Аллахтан деп билген болсо, шунчалык Аллахка болгон иманы бекем болот. Аллахка байланышы чырайлуу болот. Ал эми неематты өзүнөн деп көргөн болсо, анда куруйт, Аллах сактасын. Нахл сүрөсү 53 аятында Алла таалам айтат: "Ва бикум мин ни'матин фаминаллах." Кайсы гана неемат болбосун, ал Аллахтан силерге дейт. Силерге болгон кайсы гана неемат болбосун, жакшылык, ал Аллахтан. Сумма ида массакумуд-дур, эгерге силерге бир жамандык келген болсо, фа илейхи тажраун, силер жалынып Аллахка кайтасыңар. Мындай айтканда жакшылык, ар бир неемат, жакшылыктын бардыгы Аллахтын сенин беришендигиңен, сенин бергендигиңен, сенин ырайыңан, бүт сенден болот деп. Ал эми жанагындай надандардан болбойлу. Нахл сүрөсүндө 8 аятында Алла таалам айткандай: "Я'рифуна ни'маталлахи сумма юнкирунаха." Алланын неематы экенин билип туруп, ошону таңгандар бар. "Ва аксархумул кафирун." Алардын көпчүлүгү капырлар дейт. Ушул жерден бир нерсе көңүлүңүздөрдү бурдурам. Бизде ошол айтылып жүргөн ката сөздөр бар кээ бир адамдарда. Мисалы, биз мына жерде мойнубузга алып атабыз. Ар бир неемат Аллахтан деп. Анан кээ бир адамдар чаташып, бир жакшылыкка жетип калса, ошону Аллахка багыттабастан, Аллахтан деп билбестен тилинде ката кылат. Албетте жүрөгүндө Аллахтан дегендер болушу мүмкүн, бирок жүрөгүм жакшы ой менен деп эле тилди өйдө төмөн сүйлөй берген болбойт. Жүрөктө түз Аллахтан деп билгенден кийин тилди дагы Аллахтан экенин маани бериш керек. Мисалы, адам бир ийгиликке жетип калды, бир жакшылыкка жетти, алхамдулилля. Ошону менин акылымдын куштугу, зиректигим, тажрыйбам, опутум, маңдай териммен тапканым, өзүмдүн амалым, өзүмдүн күчүм, өзүмдүн карьерам, менин ловкостум, деми койчу кандай сөздү айтпасын, ишилип ушул бир нерсеге таанат, же менин кадыр баркым, тааныштарым, талыкпас мээнетим деген нерселердин баары бул Аллах таалам болгон акарат айтуу. Неемат Аллахтан деп билбөө. Эми ал адам айтышы мүмкүн: "Мен жүрөгүмдү айтып атам." Жок, жүрөгүңдү айтып аткан болсоң, тилиңди да Аллах менен болгон адепте сүйлөп. Кээ бирлерди Аллах таалам куткарып койсо дагы, ошону да Аллахка кайтарбай, башка бирөөгө кайтарат. Жолдон келатып, машина тайып, водитель жакшы бир буруп кетип, кырсыктан аман калса: "О, бул таксист опуттуу экен, бул болбогондо өлүп калмакпыз" деп жакшылыкты, ошо куткарууну таксистке байлап коет. Жок, Аллах тааламдын жардамы менен, Аллахтын сактоо менен бул айдоочуну себеп кылып, Аллах таалам бизди сактап калды дегендей сөздөрдү дагы, неематтарды Аллахка байлап сүйлөйлү. Бирөөдөн келсе дагы Аллах таалам ошону себеп кылып берип атат. Бала берсе дагы Аллах таалам берди. Бүт жакшылыкты Аллахка байлаңыз. Маңдай терим, эмгегим, анан мен дегенден сак болойлу. Мына бул дубада айтат: "Мен мойнума алам, бул неемат сенден, бүт жашоого жеткен ийгилигиң бардыгы, билимиң дагы, эмнеге жетпе, бүттүгү Аллахтан." Ушул нерсени жүрөккө байлоо, бул да таухид. Андан кийин ва абу лака бидамби, жана күнөөмдү да мойнума алам. Караңыздар, кандай Аллахка болгон байланыш. Күнөөмдү да мойнума алам. Бардык күнөөлөр мойнума алам. Ошон үчүн алымдар айткан, адам баласы канчалык жакшылыкты, күнөөнү, жакшылыкты Аллахтан деп мойнуна алса,
күнөөсүн өзүндөн деп мойнуна алса, өзүн күнөөлүү сезген болсо, бул адамда бир жакшылыктын белгилери бар. Ал адам тобого кайтат, өзүн төмөн көрөт, өзүн оңдоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эгер өзүн таза көрсө, өзүн бийик көрсө, ошон үчүн кээ бирлер келгиле кайталы, оңололу десе, эмнеден оңолмок, биз оңолуп эле жүрөбүз да деп. Кудайдан корксоң, эмнеге мен Кудайдан коркпогон кишимин деп талаш тартышып ачуу келет. Ал адам өзүн өйдө көрөт, өзүн таза көрөт. Кудай таалам ушул дүйнөдө мага берип аткан болсо, анда мен Кудайдын сүйүктүү пендесимин деп жашоого жеткен ийгиликтерин таразалайт. Значит, мен таза адам экем, мен жакшы адам экем деп. Мындай адамдар көбүнчө күнөөдөн тобо кылбаган, күнөөдө жүргөн адамдар жүрөт, Аллах сактасын. Ошон үчүн алымдар айтат, эгер адам ида аспаха ибн адам байна ниъматайн, таң атканда маанисинде эки неъматта болот. Биринчи неъматы Кудай берген неъматка шүгүр кылуусунда. Эртемен турсаң, дене алтсаның аман деп коет го, ден соолуктасың, үй бүлөң аман, кандай чоң неъматта намазга турдуң, альхамдулилля. Канча деген адамдардын ушул түндө кырсыктар болот, ошо кырсыктан аман эсенсиң. Анан күнөөң бар, күнөөңө ошол күнөөңдү эске алып, ал истигфарга чакырат. Күнөөң көзүңдү күнөөлүү сезсең, дайыма истигфарда жүрөсүң. Аллах тааламды кечирим сурап, неъматтарды Аллахтан деп билсең, дайыма шүгүрдө жүрөсүң Кудай тааламды. Мына ушул менен жакшылыгыңды сактап каласың, көбөйтөсүң. Ла ин шакартум ла зиданнакум. Эгер силер шүгүр кылсаңар, мен ашырып берем деген Аллах таалам. Күнөөлүү өзүн сезип жүргөн адам дайыма тободо жүрөт, Аллахка жакындыкта жүрөт. Ал эми неъматты билбесе, акыр бул капырчылыкка жакындайт. Я арифуна неъматаллах. Аллахтан экен неъматын билишет, сумма юнкируна. Бирок кайтарышат ал нерседен, мойнуна албайт. Бул жерде аянда келди, ва абу бидамби фагфирли, жана күнөөмдү кечир. Чындыгында күнөөлөрдү эч ким кечире албайт сенден башка деп айтылды. Биринчиден, ушул дуанын дагы келген маанини карасаңыздар, дуа кылганда үйрөнөйлү. Аллах тааламга болгондо кантип кайрылалы. Карасаңыздар, биринчи тавассул дейт го, ортомчу кылып Аллах тааламдын өзүн айтып, Аллахтын ысымдарын, сыпаттарын ортомчу кылыңыз. Жана өзүңүздүн кул экениңизди тавассул кылдыңыз. Убадага келишимди айттыңыз, күчүңүз жетпей атканын, ушу күчүм жетишинче аракет кылайын о Роббим деп жалбарганыңыз, өзүңүздүн күнөөкөр экениңизди Кудай таалам ортосуна коюп атасыз. Аллахтын неъматтарын эске алып атасыз. Аягында барып турган пайгамбар не деди? Фагфирли деди. О Аллахым, мени кечир деди. Ушунча сөздөрдү айтып келип туруп, анан кечирим сурады. Чындыгында күнөөлөрдү сенден башка эч ким кечире албайт деп. Ушунун бардыгы алдында тавассулияттар келди. Ошону айтып туруп, анан барып кечирим сурады. Бирок тилекке каршы кээ бир адамдар ушул дуаны кандай кылышты билбештиктин айласынан, билбей караңгылык, надандык, түшүнбөгөндүк, Кудай билет кандай бир же бир адашкандардын багытынан алганбы туура эмес дуа кылышат. Мисалы, ушул ортомчу кылып кой, Кудай тааламдын аттарын, ысымдарын, сыпаттарын деген ордуна алар болсо эмнелерди айтат? О Кудай, куттуу үйдө турабыз. О Кудай, улуу тоонун жанында турабыз. О Кудай, ушу куттуу жолдо баратабыз. Анан төрдө отурган кемпирлер, аксакалдардын урматына, жаңы төрөлгөн жаш балдардын урматына, анан жума күнүнүн урматына, анан пайгамбардын урматына. Мындай жок, туугандар, келген эмес мындай. Эмне үчүн пайгамбар сойса мына үйрөтүп аткан дуаларда кантип нени ортомчу кылабыз? Эмнени Кудай таалам атын атта, сыпаттарын ата, ихласты ата, Аллахтын жалгыздыгын ата, жалынып жалбарганыңды, кедейлигиңди, Кудай болгон сүйүүлүгүңдү, ибадатыңды, Аллахнын неъматтарын ата, өзүңдүн күнөөңдү эскер, Кудай болгон таянууңду айт, өзүңдүн алсыздыгыңды, мына ушуларды үйрөтүп атат пайгамбар сайсам. Тиякта бир кемпир чалды, анан бияктагы жолду, анан дастаркон деп андай сер келген эмес. Кээ бирлер ушундай да, баланчанын арбагынын урматы үчүн, баланчанын пайгамбардын урматы үчүн, төрдөгү аксакалдар үчүн, үй үчүн, анан дастаркон үчүн, анан куттуу жол үчүн, анан бүгүнкү күндүн урматы үчүн. Жок мындай нерселер. Сак болуңуздар мындай сөздөрдөн. Пайгамбар мына үйрөтүп атат, эмнелерди ортого коюш керек. Аллахтын аттарын, ысымдарын, сыпаттарын, Кудай таалага жалынып жалбарууну, өзүңүздүн алсыздыгыңызды, жакшы амалдарыңызды, күнөөлөрүңүздү жалынып жалбарып Кудай тааламга, о Аллах таалам, мен алсызмын, мени кубаттай көр. О Аллах таалам, мен кедеймин, мени байгыла көр. О Аллахым, менин күнөөм көп, кечире көр. О Аллахым, сен жаратуучусуң, мен сенин кулуңмун. О Аллахым, биз күчүбүз жетишинче аракет кылып атабыз. Сен көрүп турасың, угуп турасың. Биз алсыз пендебиз. Сени биз жакшы көрөбүз, сүйөбүз, күчүбүз жетишинче аракет кылабыз, жалынып жалбарабыз. Сен жалгызсың, сага өзүңө гана сыйынууга бет алабыз дегендей сөздөрдү айтыш керек. Жанандай сөздөр эмес. Нан урсун, тиги урсун, тигинин урматына, мунун урматына
Жок, андай келген эмес пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал сиз хадистер, кээ бирлер жалган хадистер таркатып кетишкен. Пайгамбардын урматына сурагыла деп. Андай келген эмес пайгамбардын урматына сурады. Туура пайгамбардын урматы бар Аллах Тааланын алдында. Пайгамбар урматтуу, адамдардын эң кадырлуусу, барктуусу, Кудайга сүйкүмдүү пенде. Бирок мындай келип пайгамбар үйрөткөн эмес, мен кадыр баркым менен сурагыла, менин кадыр баркымды койгула деп. Мына үйрөтүп атат. Сейдил истигфар, эң жакшы дуа, эң жакшы истигфар. Ушул жерде пайгамбардын атын атап алат о? Жок, ушул нерсени эстеп калыңыздар. Ушундай жол менен дуа кылыңыздар. Мына кыргызчасын бир айтып коеюн. Аллахумма анта робби ла иляха илля анта. О Аллахым, сен менин Роббимсиң, сенден башка сыйынууга эч ким жок. Халактани, сен мени жараттың. Мына бүт ортомчу кылып атат. Караңыздар, кечирим сурай элек айыл. Сен мени жараттың, сенден башка сыйынуу эч ким жок. Сен менин Роббимсиң. Мен сенин колуңмун. Ва ана абдук, ва ана аля ахдик. Мен сенин сага болгон келишимге бек турайын. Ва ва'дика, вадаңа да бек турайын. Мастата, күчүм жетишинче. Ва ауду бика мин шарри ма санату. Ар бир кылган жаман ишимдин жамандыгынан мени сакташыңды сураймын. Абу лака би ни'матика алейя. Мен мойнум алам сенин мага берген жакшылыктарың, нематтарың, бүт жеткен ийгиликтерим бар сенден. Абу убидамби. Күнөөлөрүмдү да мойнум алам. Мен күнөөкөрмүн. Фагфирли. Мына ошондо мени кечире көр, о Роббим деп. Көрүңүз, канча нерсени айтып келип туруп, аягында кечиримди сурады. Фа иннаху ла ягфиру дунуба илля ант. Чындыгында күнөөнү эч ким кечире албайт сенден башка деп. Билесиздер, муну Бани Исраилде болгон окуядагы 3 адам үңкүргө түшүп калганда дагы ортого эмнени коюп айтышты? Алар да ошо сойлих амалдарын ортого коюп айткан. Сойлих амалдарын. О Аллахым, ушул амалым кабыл кылган болсоң, бул өңкүрдөн бизди чыгара көр деп. Ушундай кыйын күндөргө түшүп калган болсоңуздар, же болбосо дуа кылганда баланчанын урматына, анан арбактын урматына, дастаркон урматына, жолдун урматына, караңгы түндүн урматына, жуманын урматына, анан төрдө турган аксакалдардын урматына, анан баланча, анан умай эне бир белекет, Аллах сактасын. Бүт ширк жаман, бул диндеги жок, пайгамбар үйрөтпөгөн сөздөр мындай. Ортомчу коюп сүйлөймүзсеңиз, Аллахтын аттарын, сыпаттарын, өзүңүздүн күнөөлөрүңүздү тескериңиз. Аллахтын болгон ибадатыңызды тескериңиз, ихласыңызды айтыңыз, алсыздыгыңызды айтыңыз. Бүт ушун жалым жалбарым бардыгы айтуу дуанын кабыл болушунун себептеринен.